Кыш айында ауанын сууктугу, шамал абанын кирдеши, жабык мекемеде көп убакыт өткөрүү, сууну аз ичүү жана аз тердөө мындай сыяктуу терс факторлор теринин кургап, андан соң түрдүү тери ооруларынын келип чыгышына алып келет экен. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле-көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз теринин күйүктөн жана үшүктөн сактаңыз деген теманын алкагында маектешебиз. Дал ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 код аркылуу 72155 жана ошондой эле 0508 87 88 97 номер. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга адистер келген. Мен сиздерге тааныштырсам. Дүйшөн Абдувалиев, Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасынын күйүк жарат бөлүмүнүн башчысы, хирург, травматолог, дарыгер. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Улан Канат уулу, Кызыл Ай коомунун биринчи жардам боюнча тренери. Кийинки ыктыярчыларыбыз Сара Асанова жана Самаган Турсунбаевдер. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо, айтсаңыз, кандай температурада адамдын териси күйөт? Адамдын терисинин күйүшү 52-50-55 градуска чейинкиде биринчи, экинчи даражада күйүк болот. Ал эми 60-65 градус ысыкта 3-чү А дейбиз, 3-чү Б, 3-чү даражада күйүккө кабылданат. Адам баласы эмнеден күйөт? Ысык суудан күйөт, кандайдыр бир тогурдан күйөт, Сиздерге көбүн эсе кандай учурда катталат? Эмнеден улам? Күйүктү чакыруучу бул факторлор өтө көп. Негизинен 3-төргө бөлүнөт. Биринчиси бул термический ожоги деп коебуз, бул ысыктан. Ысыктар өзү бул ысык суудан болушу мүмкүн, ысык буудан, пардан болушу мүмкүн, ысык тамактан, ошондой эле контактный деп коебуз, ысык темир же бир ысык шоктон болушу мүмкүн. Экинчи түрү болсо бул электр тогунан күйгөндөр, электр ожог деп коебуз. Ал эми үчүнчү түрү болсо бул химиялык ожогдор, негизинен кислоталар негиздери менен күйүккө кабылданышат. Эгерде тери кандайдыр бир күйүккө кабыла турган болсо, бейтап, анда кандай эмнелер байкалышы мүмкүн? Бул эми күйүктүн ушу даражаларына багып болот. Себеби күйүктүн 4 даражасы бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү, А, Б дейбиз, 4-чү даражасы. Биринчи даражада күйүктө тери кичине кызарат, шишийт. Ал эми экинчи даражада ошо кызаруунун негизинде парсындар, ыйлакчалар пайда болот. Үчүнчүсүндө бул теринин жогорку катмары эпидермис деп коебуз, ал шылынып, астындагы катмар эми бул некроз деп коебуз. Бул кызгылт, кочкул кызгылт болуп өзгөрүүгө туушар болот. Ал эми 3-чү, Б, 4-чү даражада күйүктөрдө ал жерде некроз деп коебуз, эми ошол бозоруп, баягы свиная кожа деп коебуз же кара күрөң түстөгү некроздор, өлүк катмарлар пайда болот. Жакшы. Биздин студиябызга, урматтуу көрүүчүлөр, Кызыл Ай коомунун ыктыярчылары жана ошондой эле тренери да келген. Мына ушундай учурда сөзсүз түрдө жаныбызда медицина кызматкерлери жок болот да. Биз эмнелерди өзүнчө эске тутушубуз керек, кантип биринчи жардам көрсөтүшүбүз керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Жогоруда айтылгандай эле күйүктүн түрлөрү болот. Биринчи кезекте ошол жеке коопсуздугубузду карашыбыз керек. Эгер баягы электр тогунан боло турган болсо, бизди да токтотуп калбай тургандай деңгээлдерди карашыбыз керек. Эгер көрсөтүп өтө турган болсок, азыр биринчи мисалда биз ошол термический ожог деп коет, ошо ысык бир температуранын негизинен келип чыккан күйүктү көрсөтө турган болсок, көрсөтүп берсеңиздер ушул жерден, элестетели, бул Самагандын колун ошол бир ысык суу менен, кайнак суу менен күйгүзүп алды. Жардам бул жерде бир 2-3 нерсеге көңүл буруу керек. Биз биринчи жардам бул ошол дарыгерлерге чейинки жардам болуп эсептелет. Жөнөкөй калк тарабынан көрсөтүлүшү жардам. Бул жеңил эле. Күйгөн жерди ошол кийими менен кайнак суу төгүп алган болсо, чечкенге аракет кылбастан ошол комнаталык температурада муздак суу менен муздатканга аракет кылабыз.
Бул жерде сууну төкпөй эле же эле көрсөтүп көрөлү. Үйдө тазик болсо же болбосо бир чара болсо ошол сууга эле эме идишке эле ичине суу куюп туруп колду ошол боюнча салыш керек. Же болбосо жаныбызда андай мүмкүнчүлүк жок болсо баклажкадагы же башка нерседе суу менен муздатканга аракет кылыш керек. Эскерте кетчү нерсе колунда саат болсо, шакеги болсо же башка нерселер болсо мүмкүн болушунча башында чечип койгонго аракет кылыш керек. Анткени баягы күйгөн жериңиз же башка жериңиз ишип барып атса башка болсо кийин чечкенге мындай кыйын болуп калбаш үчүн же болбосо терisi жармашып калбаш үчүн. Дагы бир нерсе, суу менен күйгөндө, ошо кайнак суу төгүлгөндө көп адамдар баягы шашылгандыктан, ооругандыктан бир аз туура эмес кылып алышат, баягы кийимин тезинен чечкенге аракет кылат да. Анткени бул жерде этияттык кылыш керек. Себеп дегенде баягы кайнак суу менен күйгөндө биздин кийимибиз терибизге жармашып калат да, терибиз да баягы былжырап, бош болуп калат да. Биздин кийимибизди чечебиз деп атып, терибизди кошо сыйрып кетишибиз мүмкүн. Шылынып калышы мүмкүн. Шылынып калышы. Андай окуялар көп болгон. Эгер кыска болсо бир айтып кетсек болот. Андай окуя болгон, ошол тизеден ылдый кайнак суу төгүп алган. Анан кийин ооруйт, эми кыйкырат башка кылат. Анан коркуп келип туруп эле баягы шымын чечип жүргенде тизесинин ылдый эки бутун баягы сыйрып, териси кошо сыйрылып кеткен да. Анан күйүктөн эмес, ошол теринин сыйрылып калганын кесепетинен баягы жабыр тарткан адам 5-6 айлап больницада жатканга туура келген да. Анткени теринин сыйрылып калышы бул дээрлик өтө кыйын оор нерсе. Ошондуктан белгилеп айтайын деген биздин ой ошол этияттык менен мамиле кылыш керек. Көп өзүбүздү баягы дүрбөлөңгө салбастан. Анткени адам көп тез шашылып калганда мындай логикалык ой жүгүртүүдөн сырт болуп калат да. Ошондуктан биринчи кезек ошо дүрбөлөңгө түшпөстөн өзүбүздү кармап, негизгиси ошол оорусун азайтканга аракет кылыш керек. Бул комнаталык температурада суу. Жакшы. Ушундай эле биринчи жардам көрсөтүлөбү? Дагы кандай биринчи жардам? Бул ошол термический ожог болгон учурда, эгер химикалык бир заттар менен болсо, анда башкачараак болот. Билесиздер, химикалык заттар бул негизинен эки түрдө болот. Суюк түрүндө, бул кислота түрүндө, анан кийин порошок түрүндө болот, шелест. Биринчиси, эгер бул порошок түрүндө боло турган болсо, колуна төгүп алса, бир химикалык бир затты, буну кургак тряпка менен сүртүп түшүрүшүбүз керек. Билесиздер, эгер суу куя турган болсок, реакция айланат дагы кайрадан күйгүзүп коет да. Ошондуктан порошок түрүндөгү химикалык заттар төгүп алган болсо, сөзсүз түрдө тряпка менен түшүрүшүбүз керек. Эгер ал кислота түрүндө боло турган болсо, анда агып жаткан суу менен агызып түшүрүшүбүз керек. Биринчи кезекте тазик менен көрсөттүк го, мындай челекке коюп колубузду салабыз депчи. Бул учурда эч качан андай кылбайбыз. Анткени кайра эле сууга түшүп, аралашып, кайра эле күйө бериши мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө жерге агызып түшүрүш керек. Агызып жаткан суу менен, агып жаткан суу менен жерге агызып түшүрүшүбүз керек. Жакшы. Андан кийин сөзсүз түрдө биринчи жардамды чакырып, же болбосо бейтапканага дароо жеткириш керек. Ал сөзсүз түрдө ошол 103 номери боюнча чакырып, бул эми биринчи жардам, дарыгерлер келгенге чейинки жардам, аларды келишин күтүп турабыз. Анан көп адамдар туура эмес кылган нерсе, картошканы кесип коюшат. Ооба. Кээ жерлерде тузду койгон учурлар болот. Тиш пастасын коёт. Тиш пастасын койгон учурлар, кээ жерде ылайды койгон учурлар болот. Бунун баардыгы туура эмес болуп эсептелет. Бири дагы туура болбойт. Ошондуктан эч качан колдонбоңуздар. Болгону комнаталык температурада суу. Туз менен койгонун билесиздер, кичине кесилген жериңизге туз койсок анда оорутат. Эгер чоң өлчөмдө күйгөн болсо, туз койсок адам күйүктөн эмес, ошол оорусуна чыдабай дагы мындай каза болуп калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошондуктан булардын баардыгы баягы элдик методдордун баары мындай биринчи жардамда туура эмес болуп эсептелет. Жакшы. Сөзсүз түрдө кошумчалайсыз. Азыр көрсөткөн бул жерде биринчи жардам көрсөтүштү да балдар. Сиз кандай эмне дейт элеңиз? Туура негизинен туура. Бирок эми жанакындай учур болуп калат, суу жок же суу менен жууганга болбой калганда кийимди эми айрыкча жаш балдардан мүмкүн болушунча эртерээк чечкен оң. Себеби биздин практикада көп болуп атат, кийим менен туруп калса, экспозиция дейбиз, мындай ысык кийим узак турганга бүт терин толук катмары күйүп калат да. Өтө терең күйүк болуп калат даражада. Ошон үчүн эгерде калың кийим болсо, ал жерде ысык болот дагы, Себеби ошол чечкенге чейин өзү муздаганга чейин узак турса, териге өтүп терин баягы күйүгү терең даражада болуп калат да. Ошон үчүн бул экинчи вариант, эгер суу болуп, проточный суу баягы көп суу менен жуулбаса, кийимди сразу ошол моментте чечкен оң. Андан кийинки кошумчабыз эми жанагы химиялык
ожогторду айтып кетти. Негизинен эми ошо сухой болгондо устуруп, ошентип арчып, тряпкада тазалап, механикалык удалить этип туруп, андан кийин анан антидот деп коебуз да. Эгерде кислота менен күйгөн болсо, биз негиздери менен жуушубуз керек. Бул негиздер эми негизинен самын суу, баягы биздин обычный бытовой эме деметкен. Ошондой эле сода, содовый раствор деп коебуз. Бир кашык соданы 200 грамм сууга аралаштырып туруп жууш керек эми. А наоборот, эгер негизде күйгөн болсо, анда антидот эми бул кислоталар менен 1% уксусный же лимонный кислота менен жууш керек. Эгер ошондой шарт болуп калса. Эгер болбосо, анан жанагындай проточный сууда жууп туруп, таза нерседе оруп, дарылоо мекемесине алып барыш керек. Жакшы, анан биздин эл арасында мисалы муз койгондор дагы бар да, муз коюшат ошо күйгөн учурда, же болбосо этти баса калышат, же мисалы ошо күйүктөн кийин кандайдыр бир тырыктар калбаш үчүн ал жерге мисалы май сыйпап койгондорун да угуп жүрөбүз да. Бул канчалык деңгээлде жардам берет? Эми май сүйкөгөндөрү бул туура эмес. Жанакындай дубяший зубной пасталар дагы туура эмес. Бул баягы күйүктүн картинасын сымас этип, өчүрүп, бир белгисиз эмеге алып келет. Бирок муздак суу коюп, муз койгон бул туура. Себеби азыр криопакет деп коет, криотерапия деп коет. Бул жанагы күйгөн жер менен со жердин ортосунда паранекроз деп коет да. Ошолордун таркабашын токтотуш үчүн муздак сууга жууп, же муздак пакет, музду коюп пакеттегени койгон бул туура. Крио пакеттери болот, эми ошолорду коюп, муздак эметкенде оң. Жакшы, телекөрүүчүдүн алгачкы суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Менин баламдын колу күйгөн дейт, буту да күйгөн дейт, 10% күйүптүр. Анан 10% күйүп дейт, сакайды дейт. Бирок ошол жеринден чыпалагыдан, тизесинен ийет өсүп кетти дейт да. Эмне кылышыбыз керек? Кандай кеңеш бересиз? Кимге кайрылышыбыз керек деген суроо. Бул боюнча эми бизге кайрылыш керек. Себеби азыр бул терең күйүк 3-чү, А, Б 4-чү даражадагылар ушу берч болуп, чор болуп бүтөт. Бул жерде азыр эми чор берч бар да, ошо манжалар ичине деформация болуп, кыйшайып тартып калат, кычышат. Алардын эми өзүнүн консервативный леченияси бар. Атайын ошолорду жумшарта турган маздар бар, имофераза, контрактубикс деген. Андан кийин комплекс физиолечение кылыш керек. Бир 2-3 ай дарылап туруп, ага эффект болбосо, анда пластикалык операция кылып, ошол катуу жерлерди алып салып, башка жеринен тери коюш керек. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Эгерде тери дейт кандайдыр бир майздардан күйүп калган болсо дейт. Бүгүнкү күндө мисалы денени кызыта турган, ооруну сездирбей турган, убактылуу сездирбей турган майздар көп эле чыкты да. Анын канчалык нормада сыйпашын билбей, мисалы каалашынча эле сыйпай беребиз. Ошол учурда тери күйүп калган болсо эмне кылыш керек? Эми мен негизинен айтып кетем, мындай учурлар бизге да кайрылат, бирок жакшылап караганда бул маздан эмес башка нерседен болуп чыгат. Себеби азыр биздин фармакопея деп коебуз, ошол изилде бул мазар эгер күйө турган болсо, ошондой таасирлери болсо, мындай мазар чыгарбайт эле. Просто азыр мына согревающий маздар деп коет. Составында баягындай калемпир бар, башка эмелери бар. Ошолорду узак койгондо эми алар биринчи даражадагы эмени чакырышы мүмкүн, күйүктү. Просто кызартып, гипереме кылып, андан терең даражада күйүк алгандар эми практикада болгон эмес. Просто биринчи даражада болушу мүмкүн. Анда ошол мазды тезирээк чечип, тазалап, эметип коюш керек, калган остаткаларын алып жууп. Жакшы, мына ушул тери күйгөндөн кийин, сиздердин айтканыңыздарды кылып дарылангандан кийин калыбына келеби? Мурдагыдай болуп калыбына келеби, же болбосо калыбына келүү бир аз кыйыныраак? 100% өзүндөй болбойт. Просто тери жумшарат, жана функциональный эме деп коебуз, функциясы теринин калыптанып, кыймыл аракеттери, муундарын тарткандары азаят. Атаga эми өзүндөй болуп, мурда калыбына келиши, бул эми ошо берчтердин тереңдигинин калыңдыгына жараша болот да. Себеби берчтер дагы 2 түргө бөлүнөт. Гипертрофический урусу деп коет. Олар баягы 3-чү А степенде пайда болгон жумшагыраак. Ошолор болсо калыбына келет. Ал эми 3-чү Б 4-чү степендеги калың берчтер бул толук кетпейт. Аларды хирургиялык жол менен пластикалык кесип алып, ордуна тери коюш керек эми. Жакшы, анан мындай деген суроо пайда болот да. Кандай учурда мисалы тамырлар тырышып, ушул муундар, колдор кандай ачылбай калышы мүмкүн, кайсыл учурда? Же болбосо биз эң башында эле ошол биринчи жардамдан эле биз туура эмес кадам шилтеген болобузбу, кандай? Бул эми жок, биринчи жардамдан зависит этпейт. Бул эми жана айтып кеттик го, ошо күйгөн учурда канчалык термоагенттин экспозиция деп коебуз, узакта туруп канчалык
терең даражадагы ажок алгандыгына баглык да. Эгерде 3-чү, 4-чү даражадагы күйүктөр болсо, булар сөзсүз ошо эгер тери коюп пластика кылбаса, берч болуп, контрактора болуп ошондой тартып бүтөт. Ошон үчүн эгерде бул жанакы 20 күндөн ашык күйгөн жери кызарып эт болуп бүтпөгөн жерине пересадка кожи деп коебуз. Бул жерден сол жерден тери которуш керек да. Ошондо жанакындай тартпай жакшы болуп калат. Негизинен мунун баары ошол күйгөн убакта баягы узак туруп калгандыктан терең күйгөндүктүн негизинде бул. Терең күйгөндө ушул. Терең күйгөндүктөн. Себеби теринин дерма деп коебуз, баягы өсө турган жери күйүп калат, тери өспөйт, ал жер ушу берч болуп бүтөт да, тери восстановиться этпейт, ордуна келбейт. Эмнегедир биз эфирден канча чыгып айтпайлы, кандай түшүндүрүү иштерин сиздер менен биргеликте жүргүзбөйлү, бирок эл арасында дагы эле бүгүнкү күндө дагы ушундай элдик ыкмалар колдонуп келет да. Мен ошон үчүн Канат Улан мырзага кайрылгым келип турат да. Бүгүнкү күндө мына ушундай түшүндүрүү иштерин ушул ыктыярчылар менен чогуу үйрөтүп келесиздер да. Анан сиздер көбүн эсе ушул өзгөчө кырдаалдар мезгилинде барып жардам бересиздер да. Анан практикаңыздарда дагы ушундай биринчи жардам көрсөткөн учурлар болдубу? Сиз айткандай ошо элде ар кандай ойлор бар. Анткени эми кээ-биркилер билсе дагы, бирок ошол учурда башкача кылып койгондор, эми опытный адамдар деле кээде адашып кала берет да. Ошондуктан ал нерсе бар. Бул андай кандай десек, адамдык фактор деп деле атасак болот. Түшүндүрүү иштери кылынат. Бул жерде ошол түрлөрү боюнча эң алгачкы кандай жардам көрсөтүш керек, мындай тажрыйбалуу дарыгерлер келгенге чейинчи эми негизинен айтылып жүрөт. Бул мектептерде айтылат, университеттерде айтылат, анан кийин өзгөчө кырдаалдарга атайын биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен атайын мындай окутуулар болот. Жыл сайын практика жүзүндө башка жерлерде, райондорлор тандалыпчы. Ал жерде ошол сиз айткан темалардын баардыгы көрсөтүлгөн. Адамдарга практика жүзүндө мындай кылып, анан өздөрү дагы катышып көргөнүчү. Бирок эми 100% баардыгына жеткизиш кыйын эми. Айтып басымды бөлгөнчү. Анан күйүктөр боюнча андай учурлар болгон. Мындай турмушта кездешкен жерлер. Бул эми анчалык чоң күйүктөр эмес, бул жерде айтылгандай, бирок колун күйгүзүп алган учурлар, бутун күйгүзүп алган учурлар эми аналогдор болгон. Ал жерде биздин жардам, ошол биздин ыктыярчылардын жардамы ошол биз айтып өткөндөй эле суу менен, анан бааны инфекция түшпөш үчүн кийин үстүн таза бир марлуу пояс кездеме менен жеңил кылып туруп жабып, анан өз учурунда ошол дарылоо мекемелерине алып барып жеткизип берүү менен биздин кандай десек, биздин жардам ошол менен чектелет. Андан ары кандай жардам көрсөтүлөт, ушу биздин дарыгерлердин иши эми. Жакшы. Самаган мырзага кайрылсам, ушул окуп үйрөнгөнүңөрдү досторуңарга айтсаңар кандай кабыл алат? Эми Улан экебиз айткандай эле, бул өзү адамдык фактор болот. Биз өзүбүз ар кандай информационный сессияларды өткөрөбүз, мектептерде, университеттерде. Анан ошо биринчи жардамды туура көрсөтүштү кантип көрсөтүшкөнүн биз ошону айтып беребиз, түшүндүрүп беребиз, анан практика кезинде көрсөтүп беребиз. Бирок көбүнчө маалында досторубуз түшүнөт. Жакшы, мындай деген суроо калтырыптыр деп, саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик. Көбүн эсе дейт, эл арасында дейт, күйүүчү майларга дейт, анан жөн майларга дагы, тамак аш майларына да күйгөн учурлар көп кездешет дейт. Бул учурда кандай биринчи жардам көрсөтүш керек деген суроону калтырыптыр да. Бизге. Сиз айтсаңыз, анан дарыгер толуктайт. Тамак ашка колдонуучу майлардан башка майлар, бул баардыгы эле ошо термический ожогко кирет. Бул ал учурда деле биздин жардам ошол бир эле стандарттуу жардам. Ошол биринчиси оорусун жеңилдетүү, инфекция түшпөшүнүн алдын алуу, анан кийин туура эмес башка бир жардам көргөзүп койбоштун алдын алуу да. Ошол эле картошканы же башка нерсени колдонуу бербешинчи. Биз ушул 3 нерсени үйрөтөбүз. Биринчи, суу менен баягы сууга салып турсаңыз оорусу бир кыйла азайат. Экинчиси, андан ошо ачык кылып алып туруп, ар нерсе сүйкөп жүрө бербестен таза баягы материал менен ороп жеңилдетүү. Анан үчүнчүсү ошол башка нерсени колдонбостон түзүнөн больницага баруу. Ушул эле нерсе. Бул логикага караганда жөнөкөй эле нерсе, бирок практика көргөзгөндө көп адамдар ошондой ситуацияга туура келгенде
тура эмес кылып коюшат да. Мында карасаңыз логический эле нерсе көрүнөт, бирок көп адамдар тура эмес кылып коет. Биз ошол нерсени унутуп калбаш үчүн баягы биринчи жардам боюнча тренингдер менен үйрөтөбүз. Элдин ар бир катмарына ал жерде бир эле бул 8 сааттык программа, ал жерде бүт темалар камтылган, анын арасында ошол күйүк темасы да каралган. Ошол 3 нерсе оорусун жеңилдетүү, инфекция түшпөш керек, анан туура эмес башка бир жардам көргөзүп койбош керек. Жакшы, эмнени кошумчалайт деңиз? Мен айтарым эми ушу тамак аш жасагандагы майлардан күйгөндөр эми азыр майлардын деле баары Күйүүчү бензиндерден да күйгөн учурлар болот. Бензинден күйгөндөр эми азыр эми отопительный сезон күйбөгөн печтерге, мештерге ошо оттун күйсүн деп бензин үстүнө куйган учурлар да болуп атат. Же сыртта чөптөрдү күйгүзөбүз деп атып, ошо жалын тийип эми ошодон күйгөндөр болуп атат биздин практикада, ошо кайрылгандардан келгендерден. Мен оюмча ошо күйүп атканда өткөндө бир случай болду бизде, бир ошо кийими күйүп короодо эч ким жок, айланып жүрө берген бала. Өчүргөн адам жок. Ошо эки буту белден ылдый, полный өтө терең болуп, 3-чү быс тепе менен эми араң сакайып кетти. Мен оюмча ошо бир одеяло же бир төшөк же бир кездеме менен ороп ошону убагында өчүрүп калыш керек, же бир суу куюп сууга салыш керек. Эми жанында бир адамдар болуш керек да эми ушу майга, күйүүчү майга күйгөндө. Жакшы. Айтсаңыз, адам териси аябай бат күйөт, Себеби азыр кийимдер дагы бүт баары синтетика болгондуктан эми бул мгновение деп коебуз, бир пас эле жалында күйүп кетет эми. Анан эми бул жалынга күйгөндө тери толук күйүп калышы мүмкүн. 3-чү, бу 4-чү даража астындагы гиподерма деп коет майларга чейин. 7 катмар тери толук күйүп калат эми, терең ажок көбүнчө. Ошон үчүн тезинен жардам көрсөтүш керек экен. Анан терide дагы бул жерде май бар да, күйүп аткан факторду ошону өчүрүш керек да эми. Канчалык эрте өчүрсөк ошончолук эми жеңил болот. Жакшы. Кийинки суроо телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы, 3 жыл мурда дейт, менин колум күйгөн дейт. Азыр ошо күйүктөн калган ушундай калдыктар бар дейт да. Эми кантип аны өзүнө келтирсем болот? Сиздер жардам бересиздерби деген суроо калтырыптыр. Бизге кайрылсын, көрүп туруп, жанагы бериштерди аныктап, кандай түрдө кандай болот кеңеш беребиз, лечение жазып беребиз, дароо. Кийинки суроо, кызым 1,5 жашында көкүрөгү күйүп калган эле дейт. Азыр 7 жаш болду дейт. Аны дагы калыбына келтирсек болобу деген суроо калтырыптыр да. Эгер эми бул көкүрөгү күйүп калса, жанагы учу жок болсо, мына эми кыйыныраак. Бул жерде азыр эми Бишкектеги ошо микрохирургияга кайрылып көрүш керек, пластикалык операцияга. Жакшы, анан мына ушул күйгөндө азыр биринчи жардамдарды айтабыз. Бирок ошол учурда адамдын температурасы көтөрүлүп, жаш балдар болсо эстен танып калышы дагы мүмкүн, же болбосо организми алсыз адамдар болсо алар дагы эстен танып калышы мүмкүн. Ал учурда эмне кылышыбыз керек? Биринчи жардамды мисалы биз чалып эле чакырсак, мисалы заматта жетип келбейт. Жарым саат, 20 мүнөт, кеминде 10 мүнөттө келет да, 10-15 мүнөттө келет. Эми бул жерде ошо жана айтып кеткендей эле ысыкты, ошо таасирин, термогенти токтотуш керек дагы. Бир муздак сууга жууп, таза кездеме менен ороп туруп, эртерээк ушу дарылоо мекемесине алып барыш керек. Эгер тез жардам келбесе, эме болбосо бир попутный машинеде тез жардам мекемеге алып барыш керек, дарылоо мекемесине. Атак эми үйдүн шартында бир специфик бир мындай квалифицированный жардам көрсөтүш кыйын болуп калат. Жакшы. Кандай? Үй шартында эгер алып баруучу жай больница алыс болсо, тез жардам кызматы келгенге чейин бир топ убакыт өтө турган болсо, күйүк учурунда эгер көп колу же буту мындай чоң өлчөмдө күйө турган болсо, бул сөзсүз түрдө кан айланууга да таасир этет. Адам эме болуп калышы мүмкүн, мындай шокко түшүп калышы мүмкүн. Ооба. Андай шарттарда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ал нерсенин алдын алуу максатында эгер тез жардам чакырдык, ал келип атат, күтүп турула десе, биз ошол убакта ал адамды жаткызып, мүмкүн болсо ошо бутун жүрөк деңгээлинен бир аз бийигирээк кылып, жанында күтүп турганыбыз абзел. Дем алысын тез текшерип туруш керек. Эгер мындай эс кушун жоготуп калган болсо, ошол дем алышы жеңил болуп атат, жеңил болбойт, аны карап турушубуз керек. Эгер оорлошуп бара турган болсо, адамды капталдап жаткызып, дайым жанында болуп турушубуз керек да. Эгер кокусунан дем алыш токтоп кала турган болсо, анда өпкө жүрөк реанимациясын жасап, ошо жүрөккө түз эмес массаж жасап, жардам беришибиз керек. Андан ашыкча биздин жардамыбыз эмес, анткени бул биринчи жардам. Дарыгерлерге чейинки жардам болуп эсептелет. Ошондуктан бир эле ошол нерсени күтөбүз. Эң акыркы нерсеси ошо дем алыш токтоп калса, ошол реанимация эле жасайбыз.
Анан мен сурайын дегеним, мисалы оору каттуу болгондо ооруга чыдабай дагы ошондой абалга туш келип калышы мүмкүн да. Бул учурда ооруну сездирбөөчү дары дармектер берип турганыбыз туурабы деген суроону калтырдым. Үй шартында болсо болот. Эгер бар болсо ага чейин башка бир оорунун негизинде ата энелер колдонгон болсо, жана ооруну басуучу суспензияларды, таблеткаларды берсе болот. Саламатсыздарбы, менин балам күйүп калды дейт, суудан дейт. Анан бир аз шишип турат дейт. Эмне кылышым керек, кандай дарылашым керек деген Эми бул жерде азыр күйүктүн дарылоосу негизинен закрытый метод деп коебуз. Мазь ошо мас менен повязка коюп байлаш керек да, ачып койсо болбойт. Себеби жарадан чыккан суу карт болуп катат дагы, ириң баягы эксудат жаранын астындагы ириңдер кан көтөт. Ошодон шиштер пайда болот. Эгер байлап закрытый метод менен дарыласа, тезирээк өлүк катмарлар суу болуп бошоп жеңилдейт да. Ошон үчүн закрытый метод байлаш керек. Анан жана айтып кеткендей, бул жак бутун бийигирээк коюш керек. Анан эми бизге алыстан байланыштырат окшойт да, кандай мазь сүйкөймүн, кантип дарылайм. Эми антибактериальный маздар деп коебуз. Эми маздар азыр көп. Эми негизинен биз колдонгондор ушу 0,2% фуросилиновый мазы, левомекол боло берет азыр. Афламелит деген чыкты. Антибактериальный маздар боло берет. Канча күндө бир, мисалы, перевязка кылып туруш керек? 2 күндө. 2 күндө бир. 2 күндө бир Эгер алмаштырып ириң туруш көп керек. болуп, жанакындай жарадан чыккан суу көп болсо күндө байланат. Болбосо 2 күндө бир байланат. Ошо өлүк катмарлар маздын таасири менен өзү бошоп чыгыш керек, тазаланыш керек жараттар. Саламатсыздарбы, менин баламдын операциясын сиз жасадыңыз эле дейт. Анан сакайды дейт, бирок алаканы мындай тырышып калды дейт. Эмне кылсам болот деп, кыжаат болуп атамы деген суроо калтырып. Анда кайра келсе көрүп эметейли, может 4-5 жыл өткөн болсо, кайрадан экинчи этабын жасашка туура келет, эгер узак убакыт өткөн болсо. Себеби баланын өскөнүнө байланыштуу. Эмне үчүн ушундай тырышып калышы мүмкүн? Эми мурдакыдай болбойт, эми баягы тигилген жерлер, тери коюлган баягы жик деп коебуз, эми жиктери кичине тартышы мүмкүн. Суростомчу. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы, менин балам кызымдын дейт, 1 жыл мурда денеси күйгөн эле дейт. Азыр ошо кызарып турат дейт, күйгөн жерлеричи де, 1 жылдан кийин дагы. Анан кээде оору пайда болгондо дейт, контракту биз майзын сыйпап турабыз дейт. Муну көп колдонуу дагы организм үчүн зыян эмеспи деген суроо калтырды. Жок, зыян эмес. Эми муну ошо андан сырткары жанакы эластодерм деп коебуз. Специальный ошондой бир силиконовый эмелер бар, пластырлар. Ошолорду коюп туруп, сыртынан эластический бинт менен байлаш керек. Азыр жаңы чыккан эластодерм. Ошолорду эметиш керек, анан комплекс жанакындай рассасывающий излечелерди кылыш керек, бизге кайрылсын. Кайрылса жакшы болот. Жакшы, дарылоо жолдорун айтып берсеңиз, кайсыл учурда сиздерге стационарга жатып дарыланат, кайсыл учурда мисалы үйдө деле карап турса болот? Негизинен эми күйүктөр эгер жеңил даражада болсо, жаш балдар бир 5-6% чейин амбулаториялык дарыланса боло берет. Толку эми температурасын көзөмөлдөп, ошого каршы дарыларды үйдөн ичип, антибиотик суспензияларды жазып беребиз. Анан эми эгер пайызы терең болсо, анда 1-2% деле жаткырылат. Себеби аларда ожоговый болезнь деп коебуз, экинчи период 2-3 күндөн кийин токсемия деп коебуз, ошол башталат, организм баягы өлүп күйгөн терилер менен ууланат, температура болот, парез болушу мүмкүн, кусат. Мындайча айтканда күйүктөн уулануу болот. Ал жаткырылат. Ал эми жеңил ожогторду бир 5-6% өйдөсө 10% алар дагы жаткырылат. Процент пайызы менен даражасына багыттуу, эми ошого карап туруп чечилет. Сиздерге жатканда деле мисалы жогоруда айткан мазьды сыйпап эле күн сайын алмаштырып турасыздарбы? 2 күндө бир алмаштырылат, бирок негизинен бизде эми комплекстүү лечение кетет да. Биринчи адекватный обезболивание деп коет, жана ооруну басыш үчүн сааты менен аналгетиктерди алат. Экинчиси антибактериальный терапия дейбиз. Комбинированный антибактериальный терапия алат, ошо температура, микробторго каршы. Анан инфузионный терапия дейбиз. Себеби күйгөн жерден пайыз көп болгондо денедеги суулар, кандын суусу, плазмалар чыгып кетет, плазмопатерия болот. Ошолорду биохимиялык анализдердин негизинде контролдоп, инфузионный терапия алат, эми капельница салат. Основном ушу белковый препараты деп коебуз. Анан кандын препараттары бул замороженный плазма дейбиз, тоңдурулган плазманы алат. Солевой растворлор, эми бул специальный ошондой бир специализированный лечение дарылоо жүргүзүлөт. Жакшы. Саламатсыздарбы, кызымдын буту дейт 1 жашында күйгөн дейт, азыр 14 жашта, манжалары бир аз тырышып калган дейт.
азыр эми операция жасап калыбына келтирсек болобу деген суроо калтырыптыр да. эгер функциясы манжалардыкы бузулган болсо жасаса болот, кайрылса болот. Жогорудагы эже калтырыптыр, 6 ай мурда сизге операция жасалган экен, бирок азыр тырышып калыптыр да, өзүнүн ордуна келбейчи. Азыр кайра кайрылыш керекпи же бир аздан кийин кайрылыш керек? Жок, кайрылсын, биз ага чейинки жанагындай консервативный лечениелерди жазып беребиз. Азыркы айткан физлечение жана эластодеримдерди. Кайрылсын, ошо чогуу көрүп туруп чечебиз. Жакшы. Мындай суроо келиптир бизге. Эгерде колуң үшүк алып кетсе дейт, кандай болот? Күйүк менен үшүктүн айырмасы дейт. Бул жерде деле үшүктө деле тери жабыркайт да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Негизинен эми бул экөөсүнүн механизми, патогенези бир эле. Экөөндө тең тери ошо некроз деп коебуз, эми кабылданат, даражасына багылып, үшүк алганда деле ошондой жанагы 4 даража бар. Анан эми биринчи, экинчи даражада бир 2 жумада, 1 айга чейин өзү сакаят. Аны терең болсо, тери түшөт, балким сөөктөргө чейин жетсе, бул жерде турат. Аны дагы ошо пересадка болот. Үшүк алганда деле же сөөккө чейин жатса, анда манжалар кечирип формироваться этилет. Операция жолу менен. Операция жолу менен, хирургиялык жол менен. Жакшы. Азыркы учурда кыш мезгили, сыртта суук аба дегендей, жалпы тил көрүүчүлөргө кеңеш болсун, айтсаңыз, канча температурада, анан биз кантип ушул дененин ачык жерлерин коргоп жүрүшүбүз керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Негизинен -10дон -20 градуска чейинки учурда узагыраак жүрсө эми үшүк алышы мүмкүн. Айрыкча мындай выступающий часть деп коебуз, эми бул мурун, бет, кулак, ушундай ээктерди эми алып кетиши мүмкүн. Анан терминальный конечностьтер деп коебуз, эми бул кетмен менен манжаларды. Ошон үчүн эми узакка чыкканда бир жылуураак кийиниш керек, же бир шарф менен бетти чүңкө борош керек. Андан сырткары эгер узакта болсо, менимче ошо байпак же эмелерди запас алыш керек, термоско ысык чай алыш керек, эгер узакка чыкса. Эми негизинен өзүн сактанганга багылык, сактанып узак убакыт жүрбөш керек ачык температурада. Бирок бүгүнкү күндө мисалы ууга чыккандар бар, мал кайтарып ошону кесип аркалап жүргөндөр бар, тоодо жүргөндөр бар да. Алар мисалы тынбай басып жүрөт дагы, мисалы кээде ушул үшүк кабылганын дагы билбей калган учурлар болуп калат да. Андайлар бар эми, бизге мына быйыл азыр кыштын жарымы болуп калды, 3 учурда 3 бетап жатты, үшүк алып. Бирөөсүнүн буту манжалары кесилди. Дагы бирөөсүнүн кызыл аштан өйдө бир бут. Эмнеден улам болду? Ошо бут кийим эми суу болуп, мокрый, ошо суу бут кийимде жүрүп калган узагыраак, эми талаада калып, ошо узагыраак жүрүп калган. Жакшы. Улан мырза, биринчи жардам айтып кетсеңиз ушул боюнча. Теле көрүүчүлөр эстеп калса сиздин кеңешиңизди. Мен экиге бөлүп айтам. Биринчиси жөн гана үшүп калуу боюнча. Бул ошо көп буздак температурада же сууда же башка жерде калып кетсе, биринчи нерсе сөзсүз түрдө жылуу бөлмөгө алып кириш керек. Муздак үстүндө суулган кийимдерин курукка алмаштырыш керек. Ичкенге ошол мындай чай, ошол сыяктуу ичимдик бериш керек. Ысык, иче ала турган деңгээлде ысык болуш керек. Жылуу болуш керек. Жылуу болуш керек. Анан спирттик, алкогольный ичимдиктер булар туура эмес болуп эсептелет. Такыр бергенде болбойт. Ошондуктан болгону чай, ошо жылуу, шекер салып берсеңиздер болот. Ал эми тоом калган учурда ошол эле жардам, окшош эле жылуу бөлмөдө курук кийимди алмаштырабыз. Болгону жана үшүк алып кеткен жерлерин тырмабаш керек. Спирт же башка нерсе менен сүртпөш керек, жылытам деп. Кычыштырышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок ошого чыдап эч жатташ керек. Анткени тырмайм деп алар и так үшүк алган жери өтө аярлуу болуп турат, бош өзүнүн тери өзүнүн функциясын аткара албай турат. Ошондуктан эгер кычса же түсү өзгөрсө, жылыган сайын жакшы болуп сезип атсаңыз, бул кайра тетирсин жакшы, анткени бул ал жерде мындай, кандай десек, калыбына келүү бар дегендей. Анан эч нерсе сезбей атса, бул кайра мындай жаман көрүнүш болуп эсептелет. Ошондуктан негизи мындай жакшы кылам деп жаман кылып албаш керек да. Болгону кичине чыдаш керек. Анан сөзсүз түрдө инфекция түшпөш керек. Үстүн мүмкүн болушунча зыян келтирип койбой тургандай кылып туруп, жеңил, таза бир материал менен секин жаап коюш керек. Жакшы. Негизинен биз сыртка чыгып, бүгүнкү күндө кээде жумуш менен жүрүп калабыз, кыш мезгилинде, анан дем алыш күндөрүндө жылгаяк тепкен ойногону барабыз да. Канча градуста, канча убакытта
тери бат эле үшүк алып кетиши мүмкүн. Эми бул жана айткандай -10 20 чейин деп орточо берилип атат. Бул жерде кошумча факторлор дагы таасир этет да. Баягы влажностьтун нымдын көптүгү, шамалдын бардыгы, организмдин бир өзүнүн оорусу болобу эгер ослабленный болсо, башка бир патологиясы ооручан болсо, ошондой эле кол буттун тамырларынын бир оорусу болуп кандын жүрүшү начар болсо, булар бат жалдыгат эми ушул болгонго. Жакшы, биз мына Кийген кийим эгер терсин деп коебуз, кысып турса, ным болсо, айрыкча бут кийимдер ошондой болот эми. демек бир аз кененирээк кийген дуруску, Кененирээк кыш кийиш мезгилинде. керек, Себептен эле аба болсо бизди жылуураак кармайт. Анан бут кийимдердин ошо эмеси тапаны айрыкча ошо калыңыраак болгону жакшы эми. Хотя 1 сантиметрден көбүрөөк калың болсо ошо нымды тартпай. Эгерде кыш мезгилинде урматтуу көрүүчүлөр суу кире турган болсо бут кийимден, кечке жүрө турган болсо, бул дагы сиздин организмиңизге коркунуч алып келиши толук ыктымал экен. Мисалы, жогоруда айтты, үшүк алып сиздерге келе турган болсо, дарылоону эмнеден баштайсыздар? Дарылоону эми биз эгер келген убактысына баглык, канча убакыттан кийин бизге түшкөндүгүнө баглык. Жана айтып кеткендей эле ошо демаркация деп коебуз. Сол эт менен баягы күйгөн, үшүк алган теринин айырмасы, границасы, чеги аныкталганда ошого карап метод, тактика аныкталат. Ошо декоректеме деп коебуз. Бул карайган терилерди кесип тазалаш. Эгер тереңдигине карап, эгер терең болсо жанакындай культа формироваться этилет. И параллельно ошол аналгетиктер, антибиотик, комплекс симптоматик терапиялар жүргүзүлөт. Жакшы, негизинен мына ушул күйгөн, үшүк алганда көпчүлүгүбүз мисалы бейтапканадан алыс жерде, көпчүлүгүбүз айыл жергесинде жашагандыктан мисалы келгенге мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар болот. Кээ бирлер өздөрү эле каалап, өздөрү эле ушул дарылайбыз деп аракет кылышат да. Сизден кандай кеңеш айтат элеңиз? Анан мына ушул кабылдап кетүүсү эмнеге алып келиши мүмкүн? Ушул боюнча. Эми мен айтарым, негизинен кай жерде болбосо дагы эми бул дарыгерлерге кайрылыш керек. Туура диагнозун ошо аныктап, ошого жараша эми лечение дарылануу албаса болбойт эми. Эмнеге алып келет кабылдоосу? Кабылдоосу эми бул жерде көп. Негизинен флегмона деп коебуз, сепсис болуп кетиши мүмкүн, инфекцион осложнениялер. Ошон үчүн эми эртерээк кайрылган оң. Жакшы, жогоруда кестик деп калдыңыз да манжаларын. Эгерде кеспей койгонуңузда Кетпесе эми бул жерде гангрена деп коебуз, ал жерде ал өлүк манжалар дейм. Ал сөөк менен өйдөгө карап кетет. Флегмона деп коебуз, ослабленный организм, теринин астындагы майлар ириңдеп бүт өйдөгө таркайт, бүт организм ууланат да. Өзү бетаптын өмүрүнө коркунучу болот. Ошон үчүн анан күйгөн учурда деле жогоруда айттыңыз да майздарды жазып беребиз деп. Эгерде ошол сакайбай баратса, канча күндө сиздерге кайрылыш керек? Мисалы үйгө жазып бересиздер. Ал жер мисалы ириңдеп, кайра эле баягы кездеме менен байлап, же болбосо марли менен байлап кайра чечкенде кайра эле тери сыйрылат да. Анан канча күндө сакайбаса кайра кайрылыш керек? бул жерде негизинен ошо өзү рананын раневой процесстери бар да. Бул эки фазадан турат. Ошо фазасына карап, экинчи фаза бул нагноение деп коебуз. Ошо айттык го, өлүк катмарлар ириңдеп тазаланганга чейин бир орточо 2 жума өтөт. Ошо 2 жумадан кийин дагы эгер сакайбаса, анда кайрылыш керек. Себеби терең болот, ал жерге ошо тери которуш керек, же башка эмесин эметиш керек. Эми 2 жуманын негизинде чечилет, билинет эми. Күйүктөн мисалы калган бериштерди калыбына келтирүүчү каражаттарды айтыңызчы, үй шартында дарылап көрөлү дейт. Үй шартында эми бул народный средстволордон негизинен эми биз колдонгон билгенден жок. Эми азыр жана айтып кеткен ошо негизинен маздар бар. Анан жанакы силиконовый пластиналар бар. Ошолорду коюп үстүнө сырт менен эластикалык бинт менен байлаш керек. Анан ар 2 айда, 1,5 айда комплекс сасуучу жанагы физлечениялерди алып туруш керек. Лидоза, гидрокорсоновый маз, магнитотерапия, лазеротерапия деп коебуз. Азыр эң жакшы ошол лазерлүү установкалар бар. Ошол лазерлер менен жумшартыш керек. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Дүйшөн Абдуллаев, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын күйүк жарат бөлүмүнүн башчысы, хирург, травматолог дарыгери жана ошондой эле Улан Канат уулу Кызылай коомунун биринчи жардам боюнча тренери жана ыктыярчы балдар келип катышты. Сиздерге рахмат айтабыз, жакшы маалыматтарды айттыңыздар. Калган суроолорго сөзсүз түрдө эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.